Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Алмаз Ахунжанович. Өзүңүзгө маалым болгондой, мен жакында эле Ош шаарынан элинин ишеничи менен депутат болуп келип отурам. Ошондо баягы үгүт иштеринде шайлоочулар менен жолугушканда эң көйгөйлүү маселе бул баягы пособия болду да. Мен ойлойм, буга чейин дагы ушул жерде менин коллегаларым көтөрүлсө керек бул маселени. Бирок ошол элдин көпчүлүгү айтып атат да, ал жерде бир светной телевизор болсо, же ошол үй бүлөдөн көбүрөөк маян алса, же кандайдыр бир баалуу буюму болсо, пособия чегерилбейт экен да. Анан ушул маселе боюнча мен ушул социалдык камсыздоо министрлигине кандай бүгүнкү күндө реформалар жүрүлүп атат ушул боюнча. Ошол боюнча маалымат, кеңири маалымат берсе, эгер ошол биргеликте мен дагы ошол керек болсо кошумча иш алып барайын. Жардам керек болсо. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө бир эле Ош шаарында эмес, бул жалпы эле Кыргызстанда болуп аткан көйгөй болсо керек. Мүмкүн ошол мыйзамда өзгөртүү киргизебизби, же сунуш беребизби, ошоло кеңири маалымат берип койсо. Анан Алмаз Ахунжанович, мына менде экинчи маселе. Бул Ош шаарындагы жолдор боюнча болмок да. Бүгүнкү күндө Ош шаарында негизинен баягы жолдор боюнча биздин жергиликтүү мэр Бакытбек Жеңишбек жакшы иш алып барып атат. Андан сырткары Ош шаарында баягы кош каржылоо деген бар да. Кош каржылоонун негизинде биздин ошол Ош шаарынын эли көпчүлүгү баягы 50% Ош шаарынын баягы местный бюджетинен, жергиликтүү бюджеттен, ал эми 50% ошо элдердики болот да. Ошонун негизинде биздин калкыбыз көп шарттарын түздүп алат. Айтайын дегеним, бул жерде бүгүнкү күндө транспорт министрлигине караган жолдор да. Алардын акыбалы аябай начар. Жолдун ичиндеги транспорт министрлигине караган жолдорчу. Анан бул бүгүнкү күндө баягы АТРдин негизинде Ош шаарына өткөзүп берип атыптыр. Ошол боюнча транспорт министрлиги мага кат жүзүндө кайсыл көчөлөрдү өткөзүп берип атат. Анан титулдук баракчаларына ошол жолдор ремонттоого киргенби, ошол боюнча ремонттоп Ош шаарына канчалык жардам болот, ошол боюнча бир кеңири маалымат берип койсо. Анан Кудай буйрса, мындан нары дагы көптөгөн биздин шайлоочуларыбыз көп маселелерди айткан. Албетте, мына депутаттык ишмердигимде ошол шайлоочулардын ошо маселелерин көтөрөм деген тилектемин. Рахмат.